Урматтуу мекендештер, биздин демөөрчү 1xBet компаниясы. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип, чоң утуштарга ээ болуңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев, биз элитабыз. Жогорку кеңеште, парламентте элиталар отурат. Бизди кой дебегиле, кой дегендерди камаш керек деген бир сөздөрү эл арасында аябай тарап, анан элдин бир четинен кыжыры келсе, экинчи четинен күлгөндөр чындыгында аябай көп болду. Эми ошол боюнча азыр бир жакшы бир кеп кылабыз. Мен жогорку кеңештин атынан айтып атам. Бу жерде чимкириктер жок. Какырыктар жок. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Саясий элиталар отурат. Ошон үчүн сөздү абайлап сүйлөш керек. Чоң рахмат. Биз элитабыз деп. Туйятта. Урматтуу депутаттар, мен айтат элем да, силер эмнеңерге элитасыңар айткачы. Эмне Кыргызстанды карызга батырганыңар үчүн элитасыңарбы? Мен уялам деп маршруткада түшкөндөн уялганыңарга элитасыңарбы айткылачы. Ол жерден уялам мен, чын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп, анан мындай жөө басып келет да. Анан шапкамды былдый басып көрүнбөй мен басып машина менен кирем. Мөңгүлөрдүн талкаланып кетип атканынан уялың ата. Мендей балдарыңыз Россияда тентип жүргөнүнөн уялың ата. Батыкаевге окшогон кылмышкерлерди кызыл килемдин үстүнөн салып узатып жүргендеринен уялың ата. Соттордон адилеттүүлүктү таппай жүргөнүнөн уялың ата. Уялып ата, моноларың уялбай атпайбы? Окуучуларды контейнерге окутуп койгонуңар үчүн элитасыңарбы айткылачы. $570 тээп келип, элдин акчасына алынган машиналарды алып, үйлөрдү алып, ошентип байып жатканыңарга элитасыңарбы? Айткылачы. 45 миң турат. Декларацияда көрсөтүлгөнбү? Ооба, көрсөтүлгөн. Жабышпачы. Качанчы жыл алгансыз? 2012. Биз элитабыз дейт. Силерди элдер кой деп айтып атат. Бирок койго дагы тең келбейсиңер. Мындайча айткандачы, кой дагы кичине элдерге пайда келтирет да. Эми мен бул жерде депутаттардын бардыгын айтпайм. Депутаттардын арасында жакшы жүргөндөр бар. Мен алар менен сүйлөшүп деле келем, мамиле кылып деле келем. Алар кыргыз эли үчүн убагында жакшы иштерди жасап койгон. Азыр деле көп мындай көйгөйлөрдү айтып чыгып, ошондой кылып турат. Бирок Жанар Акаев айткандай, бул жерге, жогорку кеңешке өздөрүнүн бизнесин сактап калуу үчүн келишет. Аны мен айткан жокмун, аны өзүңөрдүн кесиптешиңер Жанар Акаев айткан. Алар ошол бизнесин коргонуу парламентке келип атпайбы? Чындыгында бизнесиңерди сактап калуу максатында ошол жерге келесиңер. Силер эч качан элди ойлоп, Кыргызстанды алдыга көтөрөм деп келбейсиңер. Эми келгендер бар. Мен аларды билем. Бирок 90%ыңар бизнес аркылуу келгенсиңер. Муну боюнга алыш керек. Анан элитабыз деп айтканыңар бир четинен аябай күлкүмүштүү да. Экинчи четинен элдерди мындай кыжырына тийип атасыңар. Кичине ойлоңгула. Андан кийинки көйгөйлүү маселе. Мирлан Исакбаевич, урматтуу депутаттар. Бул профсоюз деген бизде монстр чыкты. Ушу кабинетти кыдырып, биз мыйзам жазып атсак, ар кайсы депутаттын кабинетине кирип атат. Анан момундай чакырыктар болуп атат. Доброе утро, скоро опять этих баранов будем выбирать дейт. Ачык эле телефон менен жазып атышат. Курманбек мырза, биз эмне ушунчалык эле мындай, ушунчалык кордукка чыдайсыңарбы? Жазып атат ачык эле. Доброе утро всем, надо ославить всех тех, кто пропихивает новый закон о профсоюзах и добиться, чтобы этих не было в партийных списках в 2020 году. Во всяком случае, в началах этих списков, уверен, это у нас получится, и мы победим, деп атат.
Мүлктөрдүн баарын сатып атышат. Өкмөткө поручение берели. Ал мүлк мамлекеттики. Жана совет директор деген 28 киши мамлекеттин ичинде мамлекет болбосун. Өкмөткө поручение бергиле. Биз бул законду өткөрмөйүнчө бир да мүлк сатылбасын. Мына достук гостиницасын сатабыз деп түргүп атышат азыр. Андан бөлөк саякатты берип ийгени, Турбазада жерлерди, көлдөгү жерлерди сатып ийгени, айтор көп нерсе бар. Жана фот дегенге 300 миллион анда бербейли. Анда жана 1%-терди өздөрү чогултуп өздөрүнчө иштесин. Мамлекет милдеттүү түрдө 1% чогултуп берип атат. Бир эле образованияда канча миллион деген акча түшүп атат. Каалагандай айлык коюшса, каалагандай мүлктү сатышса, көлөчүн кие албай калгыга чейин 90-дан ашкыча жумушта болушса, булар Кудайдын эркесиби? Эмне деген мүлктөр бар? Биз ошого көңүл бурушубуз керек. Келип алып ар кайсына айтып, тааныш билиштерин салып, депутаттарды келип алып, муну ачык номерлар менен жазып атат. Мен азыр берип коеюн, Мирлан Исакович. Чара колдоңула. Эмне бул, эмне деген сөз? Уже ачык эле телефондорун жазып эле бараны. Мен бир жолу чимкириктер деп сөзгө айтып бир элита деп койсом эмне дегендиги асылуу болду. Чынын айтам. Берде кимдер отурат? Бараны. Какырык. Чимкириктер. Бири-бирибизди карап, колдоп, мондайларга бөгөт коюш керек. Мирлан Исакович, мен азыр берип коеюн мына телефондор менен ачык жазып аткандарды. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Чыныгы элита деп азыркы учурда биз Садыр Жапаровду айтсак болот. Элита деп. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлоп, кумтөрдү көтөрдү, мегакомду алып калды, сот реформаларын көтөрүп чыгып атты. Эми айта берсек көп мөңгүлөр боюнча айтып атты, туурабы? Көптөгөн депутаттарга каршы чыгып, кыргыз элинин келечегин ойлогон. Силер эмне кылдыңар, айтып 120-ңар биригип туруп, бир Садыр Жапаровду көтөргөн маселени көтөрө албай койдуңар го. Чындыкпы? Чындык. Моюнга алыш керек муну. Кумтөрдү 120-ңар туруп, ошону көтөрө албай койдуңар го. Кумтөрдү барып, ошол жерде комиссия түздүрүп, кумтөрдү чукуй албай койдуңар го. Колуңардан келбей койду, колуңардан эч нерсе келбеди го, туурабы? Эшектин дагы тушоосун чечкен жоксуңар го. Анан кайсы арыңарга биз элитабыз деп айтып атасыңар? Айткылачы. Уят. Биз элитабыз деп айтканыңар уят. Бул маскарапоздук. Бул уят маскарасын чыгарды мына ал азыр. Мен уялам дейт. Сен уял, тез жарылып кетип, эл тоңуп атканына уял. Сен уял, 386 миллион долларга 4 буу казанды алмаштырганга уял. Сен уял, каракчыны кызыл килемге салып, самолетко узатканыңа уял. Сен уял, ошол көмтөрдүн үстүндөгү бүт бардык мөңгүлөрдүн жардырып атканыңа уял. Сен уял, бүгүн Кыргызстан ушундай абалга кептелип калганда 800 миллион доллар сарптаган парламент үчүн уял. Сен уял, 70 миң 80 миңден айлык алып, мугалимдерге 5 миңден бергенде 1000 сомдон кармап калгандан уял. Сен уял, балдарыны бала бакчага бере албай, Дордой базарына, Ош базарына балдарыны колтугуна кысып алып отурган карындаштарыңды көргөндө уял, кыздарыңды көргөндө уял. Сен уял, Кыргызстанда нан таппай, бүтүндөй дүйнөнү кыдырып кеткен 1 миллионго жакын кыргыздын сыртта жүргөнүнө уял. Эмнесине уяласың? Келгиле, урматтуу депутаттар. Депутат деген сөз бул аябай жакшы, мындай элдерге жакшы угулган, мындай даражасы бийик сөз. Бирок депутаттар, ошол депутат атка конгон адамдар ошол нерсени бузуп коюп атасыңар. Келгиле. Депутат болгондон кийин элдин адамысыңар, эл өкүлүсүңөр, туурабы? Элдин арасында жүргүлө, бийик кетпегиле, элдин көйгөйүн чечкенге жардам бергиле. Силерди элдер шайлаган, элдер каалаган убакта түшүрүп, каалаган убакта чыгарып коет. Муну бир билип алгыла. Шайлоого жакын баарыңар
элдин артынан чуркайсыңар. Эми депутат болуп келгенден кийин артыңарды карабай кете бересиңер. Бул уятсыздык, бул акмакчылык. Ошондуктан келгиле элди ойлоп койгула. Кыргыз элин ойлоп койгула. 70 киши туурабы? Ошондо 50 плюс 70 130 адам бүгүн кайтарып атат да макмалды. Туй атта. Урматтуу жеп чутат ой депутаттар, эгер силер маршруткага түшкөндөн уялсаңар, анда мен уялам, мындан уялам. Көзгө толоор бир чоң эмгек кылбагам. Колуң кезеп жолуң болсун дегенсип, жер шаарынан күлүк учкан заманам. Менсинип кыйгач карап кимдебе? Менден ашып, же кылдыңбы бирдеме? Жеп ичкениң кымбатыраак эле болбосо, жердин асты экөөбүзгө бирдей эле. Мен уялам. Мен эмнеден уялам? Элим үчүн али кызмат кылбагам. Кыйраткансып томкоруп койгонсуп, өлүп талып башкаларга сынтагам. Мен уялбайм. Кедейликтен, жоктуктан, тапкым келсе жок колумдан чок чыккан. Менин казынам, байлыктарым бул кыргызым. Батыш жакта жоо калаасын коркуткан.